Көрмандардын азыркы таптагы суроосу жекедеги ортодогу биздин Кубантай кайсы аргымак менен чыгарып атат. Биздин ортого түшүп жүргөнүбүз турат. Турат. Оюнга даярдыктар кандай? Дайындыктар жакшы. Бул жагы да сөткөлүк. Атын дайындоо жакшы балдар. Дайындап атат. Атты айтканда аттан сайын оюнда жүргөн ат. Өткөндө жакшы ойногон жок, мында үмүт кылып атабыз, жакшы ойнойт деген ойдобуз. Баары оюн көргөзөт. Өткөнгү баягы оюн талаасындагы оюн көргөзгөн андай оюн болуп калган себеби антсе дагы үстүндөгү оюнчусунун жардамы менен жакшы эле оюн болду го. Жакшы эле оюн болду. Биздин оюнубуздагыдай. Өзүмдүн оюмдагыдай ат оюн көргөн жок. Белли бирде оюн көргөздүм, дагы ишенебиз, атта оюн көргөзөт деп ойлойм. Достор, өзүңөр көргөндөй Сары Өзөн командасынын эң жаш чабуучуларынын бири Таштемир Жекшенов менен маек кургантабыз. 16 жашынан баштап ат үстүнө минип, азыркы тапта улакты жерден эң кич катары көпчүлүк өзүнүн күйөрмандарын таап кетет. Таштемир, ат үстүндө бир күндө канча саат? Жок дегенде 2 саат болобуз. Азыр жактан да айылдан эртеменден кечке чейин Сиздин биринчи минген атыңыз, улакка чапкан атыңыз, эми профессионалдуу улак болбосо дагы айыл ичиндеги. Айыл ичинде эң биринчи жаңы ат тоор атка минген Грозный деген. Ошол болду, андан кийин Шартора түшүндүм айылда. Ошол 2 атты минген айылда. Аттын ушул айылдагы улак болобу, профессионалдуу улак болобу, ага жарамдуулугун сиз өзүңүз сезесиз? Атты өзүң аяктап саласың, анда өзүңө көндүрүп. Өзүң саласың, адам айдап саласың. Жылкынын адамды жылкы кыял деп коет экенсиз. Ансаганда жылкын да кыял болот, аны өзүңө көндүрүш үчүн кандай бир маселелер жаралбайбы? Жаралат эми. Атты арганда болот, бирөөсү жогошат болот, бирөөсү сатак болот. Ошонун бүт баарын карап жүрөт. Өзүң ат менен, бир ат менен дайыма жүрсөң, өкүң сырдакан болуп калсың да, жүрөгүң жүрүп калсың. Анан атты баягы сарайга таштап, өзүңүздөр оюндан алыстаганда ат жөнүндө дагы сүйлөшкөнүңүздү ойлогондо ойлосоңуздар керек. Аты менен эмне болот ат деп. Сөз ойлойсуң аны. Сурап турасың, бияка чалып, кандай ат. Азыркы атыңыз тууралуу, Карагөз тууралуу айтып кетсеңиз. Бул 5 жаш, Чүрбасын туманында Кустамайка ойногон. Оюнда профессионалдуу оюнда биринчи болуп чыкты мында буюрса. Жакшы. Бул аттын сизге тандем кылып тандалышы? Чабуучат, ошо эметип эле тандалып минилеп. Сиздин улак ойношуңа үйдөгүлөрдүн көз карашы кандай эле? Азыр кандай болуп өзгөрдү? Үйлөр каршы. Азыр деле баары толук колдойт сөз, улакка кеткенден кийин батасын берип кетет, болбой эле бирок бар үйдө атам, апамдар кичине ойнобой эле кой деп айтат, аябай каршы эмес. Өзүң бил бир ойнобой эле кой деп. Негизи башында каршы эле болчу. Чоң атам суранып эле, чоң атам рухсат бергенде мектептен дагы суранчу эмесмин, үйдөгүлөрдөн суранчу эмесмин, эч кетип калды. Үйдөгү башкы генерал уруксат берсе кетип турбайсызбы? Деги эле чоң улакка ушундай ипподромдо баягы жүздөгөн адамдардын, миңдеген адамдардын алдында ойноп калганын себеби кандай болуп калды? Айылдык улактан чоң улакка келиш оор болуш керек да, Аябай эле оор. Достук командасына ушкан эми 2017. Ошондон андай топтун командасына Орусса чакырып берип, топтун командасына айналдым. Ошо жыл буюрса Сары Өзөндө ойноп атабыз. Бирок оюн деңгээли башкача болот бул эле. Бул жерден да баягы жаңы улакка түшүп аткандай жаңы нерселерди көп үйрөнсөң керек. Бияқта айылдагыдай өтө эле башкача. Айылдагы ушул чоң улакка аралашам, көк бөрүчү болом дегендерге кандай өзүңүздүн кеңешиңизди айтып келесиз? Эмгек кылыш керек. Жакшылап аракет кылып, кызыгуу болуп,
канчалык мээнет кылсаң ошончолук эме дөөлөт болот деп койчу ошол сыяктуу мээнет кылсаң баары болот да. Кыялдан жата бербеш кыялыма керек. жетем деп сөз аракеттеш керек экен. Анан баягы сизге эң биздин жаш чабуулчубуз Татынакай мырзабыз катары кыздар дагы көп десе керек. Атка кызыккан кыздарды карайсызбы же ат менен иши жок деле кыздар барбы? Сиз жактырган. Ат менен кызыкка эмес, атта иши жок кыздарды карайм го. Атка иши жок да эмнеге? Билбейм эмнеге. Окууга Бирөө эле кызыкса жетет го дейм. бирөө эле үйдүн ичинде бирөө эле. Окуу каякта болот? Канчанчы курссуз? Келечекте кайсыл кесипти ээсиз? Окуум быйыл буюрса 2-чи курс болдум. Жусуп Аласан атындагы улуттук университетте окуйм. 2-чи курсмун. Экономика бөлүмүндө финанс кредит жагында. Эң көп берилген суроо сизге социалдык таракчалардан, күйөрмандардан. Дайыктар кандай? Өзү жакшы көрөбүзбү? Колдоолор гана, Анда сизге дагы биздин Сары Өзөн командасынын алып салгыс оюнчусу Карагерге дагы ийгилик каалайбыз. Акбар Иманбеков командадагы эң сыймыктуу Шамдагай жигиттерибиздин бири, номер 4-катарда ойнойт дагы. Коргоочу тактикасында өзүн жакшы көргөзүп келет. Акбар, коргоочу менен чабуулчу деп бөлүп атабыз. Деги эле сиз экөөнө тең эле мыкты жарасаңыз керек. Эми буга чейин негизи чабуулчу болуп чапчубуз мурун. Анан азыр бизде командада чабуулчулар аз болгондуктан чабуулчуга өтүп кеткенбиз. Чоңдор жактан, шептер жактан айтышып, ошол коргоочу болуп койдук. Атка жеңил тайга чак деген кыргыздын сөзү бар эмеспи? Ансыкандай биз да сизди ошондой көрөбүз да. Анан күйөрмандар жакындан келип Акбар ушундай кичинекейбиз, бирок ушундай күчтүүбүз деп айтса керек, Таң калат жумушта да жүргөндө Акбар деп белдин баары көп эле угат. Алыстан. Чоң улакчы десе чоң көрүшөт анан Акбар деп мындай учураша келгенде эле Акбар сизби деп таң калышат да. Акбар мына колуңуздун күчүн баягы улак көтөрүүгө, кандай улак жеңил элеби? Бир көтөргөндө бул колду баягы тренировка кылыш керекпи? Кандай бул? Жок, эми бул кол улак көтөргөн анын ар бир нерсенин шыгы болот да. Ыгын билсең эле. Ыгын билсек, улакка деле анчалык деле күч деле башың иштесе колуңдун шору деле шорбойт. Түшүнүктүү. Негизи баягы улак ойноо үчүн үйдөн ат үстүндө жүрүү гана жетиштүү болобу? Жок, ат үстүндө жүргөндө ага жетишсиз болуп калат, кичине физикадагы топтош керек, футбол, шамдагайлык керек буга. Жалкоолук эми. Жалкоолук Кереги жок. кереги жок да. Поляны карап ойнош керек, поляны караган үчүн заштада көбүрөөк ойнотуш керекпиз. Баягы сезимталдык күчтүү болсо керек деп, Поляны карап ойнойсуң, башын көтөрүп, баардык оюнчуну эмес, ар бир оюнчуну эмес, команданы карап ойнойсуң да, поляны карап ойнойсуң да. Ошон үчүн биз коргоочу болуп койгон да. Сиз эсиңизде калган оюндардан айтып бербейсизби? Канча деген улакты баягы тайгазан кыргыттыңыздар дечи, антсе дагы ойдо эсте калган оюндар болот го? Эсте калган оюндар. Негизи биз эң эсте калган оюндардын бири 2012 ушундай Рассвет Кожомкул деген командасы менен Чымкентке барып, ошоктон эң аябай кызыктуу оюндар көрсөткөнбүз. Бирок ошондой оюн Кыргызстанда өтө элек да. Казактар менен ойнош аябай кызыктуураак да. Эмнеси менен болгондо алардын негедир өз кишилер менен ойнойбуз, бирок кичине аябай ойнойсуң да. Башка казак улуттар менен ойносоң, кичине жүрөгүң менен күйүп ойнойсуң. Кыргызстандын желбирет мен аябай эме ойнойсуң. Буга чейинки ойногон командаларыңыз? Буга чейин ойногон командаларыбыз алгачкы командалар ошо Бостери команда болду. Ошо Рамис Бекелер менен чогуу Сусамыр деген командалар менен экинчи рет ойноп кеттик. Кожомкул, Рассвет деген командаларда ойнодук. Кабыланда ойнодук. Ортодон да бир майда чүйдө командалар бар болду. Ошолор менен ойнодук. Достук командасында буга чейин ойноп жүрдүк. Жарым коргоочу болдум. Ошо жакшы результаттар көрсөттүк. Баягы коргоочу болобу, чабуулчу болобу, алдындагы аты мыкты болсо, ал үстүндөгү оюнчусун да мыкты кылат дейт да. Сиздин мыкты тулпарларыңыз тууралуу аргымактарыңыз буга чейин минген? Буга чейин минген бизде ошо Рассвет командасынан Максим деген, Клоун деген аттарды ошо аябай жактырып ошолорду көп миндик. Ошол аттар жакшы болчу. Анан ошо Сусамыр командасынан Эрке Тор деген ат аябай эң
алгач Кыргызстандын номер айдын аты биздин жүрөгүбүздө калган аттардын бири да ошол Эркен Тоор деген ат. Күйөрмандардын чектен чыккан учурлары болобу? Күйөрмандар чыккан учурлары сен оштук, сен чүйлүк болуп кеттиң деп ар кандай бөлүшө берет, бирок биз көп маани бербейбиз да. Терикпейсиз. Эмете бербейбиз. Улактан тышкары үйдө эмне иш кыласыз? Улактан тышкары мал менен иш кылабыз. Андан кийин бизде сезон келет. Көлдө сезон ар кандай жумуш. Үй бүлө канча уул кыздын атасысыз? Үй бүлөдө 2 уул, 2 кыздын атасыбыз, 4 балам. Үйлөнгөнүңүзгө көп болгон окшойт, э? Үйлөнгөнүбүз көп болду. Анда жубайыңыз деле көмүп калса керек да. Улак тартканга, улакта командировкалап жүргөнгө. Эми постоянно бир айга сборго кетейин, алда аябай эле көнгөн. Уже оюнга жакын калганда өзү келинчек өзү эле даярданып коюштайт. Гүл азыгын түйүп. Сиздин оюндарды көрөбү? Оюндарды Кызыгып көрөт, бирок нервтете бербейин деп көп көрбөйт да. Келгенде кандай комментарийлерди айтат? Келгенде кандай оюн болду, эмне болду, утушка ээ болдуңарбы? Кана акча деп. Канча таап келдиң? Эң биринчиден биздин эчтек болгон жок болду. Жаракат алган жоксуз. Аман эсен келген, ошого шүгүр айтып, ошого Сиз айткандай, коргоочу бул оюн талаасындагы эң алдыңкы кандай гана сокку болсун, ошол өзүнүн аргымагы менен, өзүнүн далы менен соккуну тосуп турган оюнчу деп билебиз. Ийгилик каалайбыз. Рахмат. Билегиңизден күч кетпесин. Атыңыз жүгүрүп турсун, чуркап турсун. Сары Өзөн Кудай буйрса ийгиликтерди алып келсин. Сары Өзөн командасынын күйөрмандары алыска Казак жергесинен деп дагы айтсак болот. Биздин анык күйөрманыбыз Самат мырза дал ушул Казакстан жергесинен айтылган. Мына оюнга карата келдиңиз агай, э? Ооба, арнайы келип атам осы оюнга көрүүгө, отпускамды тууралап, осы Сары Өзөн командасын 3 жылдан бери көрүп келемин. Сары Өзөн командасына болеть этемин. Сары Өзөн командасына ийгилик деп осы оюнда жакшы оюн көрсөтөт деп сенемин. Самат мырза, сиз өзүңүз атта дайыма минип жүрбөсөңүз, өзүңүз көкпар ойнобосоңуз, кандайча кызыгуу болуп калды? Жаш кезимде мингем да, атам деген чопан болгон, анан 30 жыл болду минбеппин атка деген. Бирок Инстаграмдан осы көкбөрүнү көрүп жүрүп, bunun ayırmacılığı, gökbörü мен көкпардың айырмашылығы Тайқазанда, одан Серкеде, біздің қазақтар деген Тайқазанға ойнамайды, Чеңберге ойнайды. Одан есі, оның қызығы жоқ, мен шын деген оларды қарамаймын, олардың ойыншылар мен даже көрмеймін, шыны керек. Чынын айтканда, сиз көкпар емес, көкбөрү үчүн осыны арнайы келип атам, ооба. Дегиле биздин оюнчулар тууралуу, сиз азыр Рустамдын колун бекем кысып атасыз, Кубантайды айтып атасыз. Бул оюнчуларды башка оюнчулардан кандайча айырмалай алдыңыз? Бул оюнчулардын өзү көкбөрүдө өзүнүн бир нелери бар, орундары бар. Кезинде деген азыр Манас Ниязов сыяктуу кезинде Рустам Тыналиев ошондой болгон, ким Кубантай, ичинде кимди Юсуповду жакшы билем, Нурбекти. Анан Фархатты билем, бул жигиттердин баары Суусамырдан чыккан жигиттер да. Мен айтып атам, урматтуу күйөрмандар, айтып атам, агай өзү Казакстандан келиптир, Кыргызстандын областын мына ушу көкбөрүгө байланыштырып, Атбашы деп билип атат, Суусамыр деп билип атасыз, агай. Ооба. Сизге дагы ийгилик каалайбыз. Сиздин командаңыз утсын анда. Рахмат. Биздин командабыз утсын. Биздин командабыз утсын.